асфальттан чекесинен кесип, ошол жагынан 5 метр, 6 метрге чейин нар жагын жаңы асфальт басабыз. Тротуарга аябай жакшы баа берип атабыз, жакшы жасалып атат. Менеттери жакшы. Узундугу 1,3 чакырымды түзгөн Балтагулов көчөсү 6 метрден 10 метрге чейин кеңейтилип, учурда жолдун четине темир бетон арык куурулары жаткырылууда. Буга чейин аталган көчө тар болгондуктан унаалардын кыймылына тоскоолдуктар жаралып келген. Ток деген, андай деген, эч нерсе деген болгон эмес. Мен 15 жылда бери ушул жерде жашайм деп атпайм. Биринчи жолу көрүп атабыз. Ушундай лаптокторду коюп, велодорожкаларды коюп, асфальтты аябай сонун кылып. Мен ушул жерде жашаймын. Муну жолдон Кудай кааласа бүтүп калса, муну элге ham жакшы, келген адамдарга ham жакшы, өзүбүзгө ham жакшы. Кудайга шүкүр жакшы. Бул жол негизинен эл аралык жол болуп эсептелгендиктен ушул тапта Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасы тарабынан жол кеңейтилүүдө. Ал эми шаардык казынанын эсебинен жөө адамдар өтүүчү жол курулуп, пайдаланууга берилген. Узундугу 1 километр 210, туурасы 230. Бул тротуардын куруу максаты жөө жүрүүчүлөрдүн. Бул мурун бул жерлерде тротуар болгон эмес. Тротуар. Азыркы күндө мына жаңы тротуарды берип 1 километр 210 чакырым тротуарды уже элге жүрүүчүлөргө бердик. Каржылоо булагы Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын эсебинен жүргүзүлүүдө. Тагыраак айтканда Балтагулов көчөсүнө темир бетон арык куурларын жаткыруу, жарыктандыруу, асфальт төшөөңдүү жумуштарга жалпы 35 миллион сомдон ашуун каражат сарпталат. Бүтүрүү мөөнөтү өзү 19 ушул августтун 19 августка чейин берилген. Азыр бизде лоток 1-2-3 күндө бүтөбүз. Буюрса азыр 3 бригада иштеп атат балдарчы. Ушул лоток койлуп бүтүрүүлөрү менен Кудай кааласа асфальттын баштайбыз. Бул жолду кеңейтүүдөгү башкы максат унаалардын тыгынын азайтуу болуп саналат. Анткени аталган көчө Жалал Абад Казарман жолунун бир бөлүгү болгондуктан унаалардын кыймылы көп.